Hazır 6 balam menen 14 malda men kılganmın. Men kılıp men satıp aldım. Akşamdan men satıp bergenmin. Özü borgan satgan. Men yok o zaman şunday boşqa. 14 malda men satıp alıp. Moskvada iş. Balası rızı taşap ketken merde. Jo, bu jakta yazılıp Balası turaptı. Yazılgan mana bu dokumentni pırısı barıp algan aşırı. Metrikani algan. Mına qara. 5 tiyin ko'rganim yo'q deb o'taman senga janoyat aytib o'taman. 3 yıl işlep top kelgen menetimdi top kelsem apam akangdagı ötüp ketti rak orusu menen. Men azırkı 9 yıldık menetim uşu jerde turat bilip otasızbı. Mına uyda Moskvada turat. iştegensiz, Oha Moskvada iştegenmin oşonu aydan. Uşu 9 yıldık menetim mına uyda turat bilip otasızbı. Uşu 9 yıldık menetimdi dağı. Nime kılbay men aydap çıkış otat 6 balam menen. Mına saraydı zağı siz turguzup bergensiz. Uşu saraylar. Oşa 2016 yıldara uyda otlarıp bergende de gör bergende bu saraydağı çok ele. Ana saraydağı çok ele. Mına uydağı çok ele. 2016 yılı otkör bergende. 2016 yıldan kim bol otat bol uylar bil otas bu. Kimdin akçasından boldu. Урматтуу достор, жана биздин каналдын жалпы катталуучулары, саламатсыздарбы? Бүгүн биз Өзгөн районуна караштуу Дөң булак 2 айыл аймагында турабыз. Өзүңүздөр билгендей, бул жакта Назима деген эжекебиз биздин редакцияга кайрылып, ошондой эле өзүнүн көйгөйлөрүн жалпы ошол өлкө жетекчисине жеткирип берүүнү суранган эле. Биз атайын бул жакка ошол материалды чындыгын тактаганы келип, тартканы келдик. Бул жакта эми негизги маселе, достор, эжекебиз Москвада 9 жыл иштептир. 9 жыл иштеп тапкан тыйынынын бардыгын ошол өзүнүн чоң агасы бул жакта ошол рак оорусу менен, илдети менен ооруп калгандыгынын себебинен колдоо көрсөтүү максатында бул жактагы саанууй деп атат. Азыркы учурда ошол бардык материалдык жактан колдоо көрсөтүп, бул жакта ата-энесине жардам берип келген экен. Андан кийин бул жактан ошол биринчи турмушунан ажырап кийин ошол экинчи турмушка чыккандан кийин бул жакта 5 балалуу болуптур. Ошол 5 баланын өзүнүн жолдошу менен азыр бул жакта ошол ата-энесинин үйүндө жашап аткан жеринен ата-энеси ошондой эле бир тууган өзүнүн эжеси деп атат. Жалпы бир туугандар биригип эжекени азыр бул жактан кубалоо аракети көрүлүп жатыптыр, үйдөн чыгаруу аракети. Болбосо эжеке ушул үйдүн жерге болгон жеке менчиги тууралуу мамлекеттик актыны, башкача айтканда кызыл китепти, ата-энесинен ошол жеке нотариалдык конторадан сатып алуу келишимин түзүп 500 000 акчага алганмын деп өзү айтып атат. Жана ошондой эле биз ушул документти далил катары сиздерге чагылдырып беребиз, достор. Анткени дегенде өзүңүздөр билесиздер, мыйзам боюнча албетте мурас калганда, мисалы орусчасын айтып коебуз, дарственный деп. Эгерде дарственный болсо, албетте ата-эне тиешелүү сот тутумдарына кайрылып, атайын арыздарды жазып, доо арыздарды жазып, баладан же болбосо кандайдыр бир кимдир бирөөдөн кайра өзүнүн атына кайтарып алса болот. Ал эми сатып алуу келишими түзүлгөндөн кийин ал жеке менчик биздин баш мыйзамда да жазылып турат да, достор. Толук түрдө мамлекет тарабынан кепилденет жана корголот деп. Демек, мамлекет өзү гарант болуп аткандан кийин азыркы учурда сот бийлиги эмне себептен сатып алуу келишимин жокко чыгарып, кайрадан ошол кызыл китепти ата-энесинин атына өткөрүп берди деген суроонун алкагында биз сиздерге толук чындыкты чагылдырып беребиз, достор. Бизден алыстабай туруңуздар. Мен Абдуллаева Назима, Өзгөн шаарынын Дөң булак айыл өкмөтүнүн Дөң булак 2 айылынын Алишер Набай 21 үйүнүн тургунумун. Мен азыркы учурда жашоом жалгыз болуп, 6 балам менен жалгызданып калдым. Балдарымдын атасы дагы таштап кетип калган. Бул неме кандай? Бул үйдөн мага атам менен апам өздөрү 2016 жылдары макул болушуп, согласие беришип, через нотариус өткөрүп берген 2016 жылдары. Кийин буга чейин 9 жыл өткөндөн кийин 2024 жылы бунун немеси негизи
мен апам менен үйүмдө 2024 жылы Россиядан келген учурумда үйүмдү тазалап паластарды алып неме кылайын деген учурда бир жасалма күбөлүк таап алдым. Ошо күбөлүктүн ачып окусам, ал жерде Абдуллаев Нурисламга тандык күбөлүк экен. Аны мен мат деген жеринден мени атым жазылган. Ошону неме кылып апамдардан, бир тууганда эжелеримден сурадым. Бул кандай документ? Менин мындай балам жокко, сиздер билбейсиздерби? Сиздердин кылган ишиңиздер эмеспи десем, жок деп неме кылыш айтпай койду, жашырып. Ошону айынан мен анан прокуратурага барып, ар жазганга неме болдум. Мен балам болбосо бул кантип кийинчерээк мен жоопкерчилик болуп калам бул баланы айынан деген ойдо мен прокуратурага барып тапшыргандан кийин анан прокуратурадагы ишкерлер изилдешип, тергешип, бул метриканын кылмыш кылган адамдары апам менен эжем болуп чыкты. Ошонун айынан булар уже биздин айыбыбызды ачып койду элге дегенсип 2016-жылдары өткөрүп берген үйдү кайра атам менен апам сотко өзгөнүн сотуна доо арыз жазышып кайрылышкандан кийин ошонун негизи болуп атат бул метриканын айынан мен азыркы учурда өзүмдүн үйүмдөн атам менен апам өткөрүп берген үйүмдөн өзүм жалгыз болуп айдап чыгышып атат. Бир туугандарым каршы болуп, бир туугандарым дагы азыркы учурда мага каршы. Ошо метриканын айынан Абдуллаев Нурисламдын тандык күбөлүктүн айынан неге сен ата энемди күнөөсүнү айыбын ачтың элге дегенсип мага каршы болуп калган азыркы учурда. Мен өзүм жалгызмын. Кийинчерээк өзгөнүн сотуна доо арыз жазганда өзгөнүн сотуна бардык, катыштык. Ата энем дагы барды. Алар айтып атат, бизди дейт кызыбыз дейт 2024-жылы дейт кредит алам деп алдап өзүнө өткөрүп алыптыр деп неме кылышты, соттун залында айтышты. Бул атам менен апамдын айткан сөздөрү дал келбейт атат. Совпадение болбойт атат. Бул 2016-жылдары атам менен апам через нотариустун макулдугу, нотариустун келишими менен өткөрүп берген. Согласие беришип, кийин соттун чечими, өзгөнүн сотунун немесине дагы неме келди. Ошо өткөрүп берген нотариус. Ал нотариус апамдын өзүнүн бир таанышы болгон. Мен ал нотариусту тааныган эмесмин. Өмүрүмдө көргөн эмесмин. Нотариуска апам өзү жетелеп алып барып, биз үйдү кызыма өзүбүз өткөрүп берелик деп согласие бергени келдик деп нотариустун жанына апам өзү жетелеп барган. Жетелеп барганда анан нотариус ака көрүп кызыл китепти. Бул аксакалдын атында экен, аксакал өзү кана деп айткандыктан апам өзү ошо нотариустун жанында аксакал кечке талаада жүрөт, мал багып, кечке шамга жакын келет деди. Үйгө келет. Анан балам деди, мен сага бензин акчаңды төлөп берейин машинаңа дейт. Шамга жакын 5-6-ларга түшүп бар деди. Дедиле анан ошону апамдын сөзү менен ал нотариус өз машинасы менен келди. Келип мына үйдө ошо отурган үйүбүздүн дастаркан жайдык, неме кылдык, чай койдум. Ошол жерде өздөрү мына кызга өткөрүп берели деп анан ошол жерде нотариус согласие, апам менен атамдын согласиясын алып, келишим түзүп чыккан. Ошо эми булар доо арыз жазган. Биз кызым алдап бизди кредит алам деп 2024-жылы бизди алдап, кол койдуруп, бейтааныш адамды жетелеп келип үйгө карыган адамдарды, чал кампырларды алдап өзүнө өткөрүп алыптыр деп эми сотто айтышып атат. Бул сот, мисалы үчүн өзгөнүн соту негиздеп неме кылып далилдеп чыккандан кийин үй меники болуп чыкты. Сиздики экен, чал кампыр өзүңүздөр чындап эле согласие берип коюп өткөрүп берипсиңер. Мына согласие, биз эксперт катары неме кылып текширип көрдүк. Чындап эле акчасына, өзүнүн мүлкү акчасына иштеп келген, менетине сатып алган экен үйдү деген ойдо ошентип чечим чыгарып берди. Өзгөнүн чечимине нааразы болуп, апам менен атам
Ош областынын сотуна кайрылышты апелляция менен. Жазгандан кийин апелляция сот башталгандан кийин ал жерде соттун Ош областынын соту туура эмес чечим чыгарып койду. Мен буга каршымын. Далилдебеди, эч нерсе далил тапкан жок бул жерде. Кайра мен нотариуске бере турган суроону судьялар мага берип атат. Не себептен бул жерде келишимде орусча жазылган деп мага суроо берип атат. Ал жерде нотариустун өзүнүн иши мисалы үчүн орусча жазылганда деле, кыргызча жазылганда деле мыйзамда болсо керек орусча жазылыш. Ал 2016-жылдары мен мыйзамды билбейм, эми нотариус өзү мыйзамды түшүнүп туруп, билип туруп, такырдап туруп, анан жазганда келишимде. Мен орусча жазылганда деле кыргызча түшүндүрмө берген атам менен апама. Ушундай мен мынандай келишим түздүм, ошого макулсуңарбы, акчасын берип атат экен кыздыңар, ошо акчаны алдыңарбы деген ойдо ошентип келишим түздүм деп түшүндүрмө берген. Бирокчу орусча жазылганда деле ошо Ош областынын соту нотариуске бере турган суроону мага берип, ошонун айынан далил таппай өзгөнүн сотунун келишимин жокко чыгарып койду. Купли алды саттыны дагы жокко чыгарып койду. Анан мен ага наразы болуп, Оштун немесине наразы болуп, Верховный сот, жогорку сотко кайрылдым. Жогорку сотко кайрылсам, ал жерде деле ошо Оштун чечимин немесини чыгарып койду. Чыгарган чечимин чыгарып койду, жокко чыгарып койду. Алды саттыны дагы жокко чыгарып койду. Бул жерде кандай десем, ошо биз 9-1 тууганбыз. 9-1 тууганбыз. Акам 2013-жылы 75-жылкы Абдуллаев Касим рак оорусу менен неме болуп, кайтыш болуп кеткен. Ошонун айынан мен 2016-жылдары Россия жергесинен иштеп келип, өз мээнетимди 3 жыл иштеп топтоп келген мээнетимди топтоп келсем, апам акаң дагы өтүп кетти рак оорусу менен. Сен иштеп акаңа жардам бердиң, сенин мээнетиң кетти, ошо акаңа дагы лечениясына дагы, операциясына дагы сен акчаңды, сен немеңди иштеттик, мээнетиңди дегенсип, ошо ойдо азыркы учурда үйдө эч ким кала турган жок. Ошо акаң кала турган эле ошо кетти, кайтыш болуп. Ошонун айынан үйдө кала турган эч кимибиз калбады. Кызым, сен эми ажырашып келгенсиң, биринчи турмушундагы бир балаңды мен карап, неме кылам, сен иштеп, Россияга барып, ошо мына үйдү сага өткөрүп берели. Сен ошо мына үйдү өткөрүп бергенден кийин сен мээнетиңди ошо үйгө чаптап, ошо неме кыласың деген болчу. Ата-энемчи ошо ата-энемдин сөзүнө кирип, мен ата-энемдин сөзүнө ишенип, кийинчерээк мага бир туугандарым каршы болот деп ойлоопмун. Атам менен апам өздөрү айткан, биздин өзүбүздүн көзүбүздүн тиригинде сага өткөрүп берели кызым. Кийинчерээк мына балаң биринчи турмушумдагы Абдуллаев Ороз Мамат 2011-жылы биринчи турмушумдагы бала, ал азыркы учурда 15 жашта. Ошо балаңа калат, неме кылса ошо үйдө ачып отура беришин балаң менен деген ойдо мага өткөрүп берген болчу, өздөрүчө через нотариус купли продажа кылып. Мен ошо 2016-жылдары өз мээнетимди 3 жыл топтогон мээнетимди чөнтөгүмө салып келип, участок сатып алайын деген ойдо келдим эле. Апам менен атамдын ою неме болуп, кызым ошо үйдү сага өткөрүп берели деп чечтик деп өздөрүнүн оозунан чыккан сөз. Мен ата-энемди мажбур кылган эмесмин, мага өткөрүп бериңиздер деп дагы айткан эмесмин. Анан неме кылып туруп, боптур кызым деп через нотариус өткөрүп бергенден кийинчерээк мен ошо чөнтөгүмө 3 жылдык мээнетимди чөнтөгүмө салып келгенден кийин ата дедим, кийинчерээк дедим, сиздердин көзүңөр азыр сиздердин көзүңөр өткөндөн кийин дедим, бир туугандар талаш тулуш кылат дедим. Ошонун айында, ошонун немесинде негизинде мага через нотариус договор түзүп, өзүм атым эле алды сатты кылып өткөрүп бериңиздер. Мен ошо топтоп келген участок алам деген акчамды сиздерге берейин деп
неме кылсам анан аларга дагы макул болду. Анан кызым биз дагы акчадан кыйналып калдык, бизге дагы акча керек эле деп анан ошо акчаны мен 500 000 мына жерге договор жазылган, купли продажа болуп жазылган договорго 500 000ди ошо атам менен 500 000 рубль атам менен апамдын өзүнүн колуна бергенмин. Өткөрүп беришти. Анан кызым мен ал акчаны неме дейт, мен берейин дегенден кийин алар макул болушту. Ооба, биз акчага кыйналып калдык кызым, майла ошентип неме кыл, сен дагы үйлүү болуп каласың деген ойда ошо акчамды бергенмин ата энеме. Анан неме кылышып, биз кийин ошо сөз болгондон кийин эртеси апам мени жетелеп үйдөн алып барды. Нотариус таанышым бар, Боронбаев Шерали деген таанышым бар. Мен ошо көп ишимди ошо бала кылып берет, жардам берет деген ойда мен жетелеп алып барып, анан барып тааныштырды. Мен ал нотариусты көргөн эмесмин, өмүрүмдө сүйлөшкөн эмесмин. Анан барып эле ошо жерде анан мени тааныштырды нотариус менен. Менин кызым мына Россиядан келди кече, кичине топтоп келген акчасы бар экен. Ошонун негизинде биз кызыбызга купли продажа кылып, биздин көзүбүздү жашообузду азыркы учурда жашап келип атабыз. Ошонун негизинде кызыбызга купли продажа кылып өткөрүп берелик деп чечтик деп ошентип айткандан кийин нотариус кызыл китепти көрүп, үйдүн кызыл китебин көрүп, кызыл китеп Абдуллаев Насирдин ошого тандык экен, өзү кана деп ошо вопросту берди. Суроону бергенден кийин апам чалым өзү кечке талаада жүрөт, мал багып, малыбыз бар, 5-6 малыбыз, ошону багып кетти эле. Кечке мал шамга жакын 5-6-ларга келет балам. Сенден сураныч, сен неме кылып 5-6-ларга түшүп бар, мен сенин бензин акчаңды куюп берейин, бензиниңди куюп берейин деген апамдын өзүнүн оозунан чыкты ошо сөз. Ошентип неме кылып чакырды. 5-6-ларга нотариус түшүп келди үйүбүзгө. Түшүп келгенден кийин анан атам деле келди, келип дасторкон жайып, мен чай пай коюп, ошо нандын үстүндө өздөрү энди нотариус өзүнүн сөзүн айтып, мен неме кылып договор түзүп келдим, аксакал. Кабарыңыз барбы? Кампериңиз кызыңызды жетелеп мени ал жаныма алып барды. Ошентип үйдө өткөрмөкчү болупсуңар кызыңарга деп суроо бергенде атама, атам деле ошо сөздү макулбуз, биз өзүбүз кампир экөөбүз чечтик бул немени, маселени биз макулбуз. Кийинчерээк бир туугандарынын арасында талаш тулуш болбосун. Ошо негизинде биз кызыбызга ошо купли продажа кылып өткөрүп берип атабыз деп анан ошентип айткан. Айткандан кийин анан ошону атамдын сөзүнө алып договор кылып даярдап түшкөн экен нотариус. Договор кылып даярдап, анда деди, мына немеге кагазга договорга дейт, мына колумдагы кагазга договорга кол коюп подпись кылып бериңиздер. Мына суммага ыраазысыңарбы деп окутуп, орусча жазылганда деле, бул жерде орусча жазылган, просто орусча жазылганда деле атам менен апама кыргызча түшүндүрмө берген, кыргыз тилинде түшүндүрмө берген. Кийин кыргыз атам мисалы үчүн соттун залында, өзгөндүн соттун залында, өзгөндүн соттун залында биз карычылык болуп, мени дейт кулагым укпайт эле ошо маалда. Мен нотариус неге кол койдуруп атканын сөзүнү дагы уккан эмесмин дептү арызда. Соттун залында ошентип сүйлөп турат. Апам болсо мен жүрөгүм оорукчан, мен деле инсульт менен ооруйт элем, ошо маалда деле мен эч нерсени түшүнбөппүн деп анан неме кылды да соттун залында сүйлөштү. Кийин кайсы жерге келдим? Şu kızını ben 2 yıldan beri tanıyım. Şu yerге kelsem meni ham sökкен kunlari bo'ldi bu ota-enasini. Yolg'on gapirib, menga qanday gaplarni gapirib, qizi to'g'risida, o'zlari to'g'risida gapirishib, ota-enasi menga nima qildi? Meni sudga chaqiradigan bo'ldi. Meni aralashtirmang dedim bu qizga. Men bunaqalarga aralashtirmayman, qo'rqaman bunaqa nimalardan. Sudlarga bormayman men dedim. Deb ashuna desam, bu qizga aytdim men. Nimaga bu kuyovingiz bu bolalar tanamayapti desam, bu ota-onam meni uni sig'dirmayapti. Mana shu uyda solib bergan, mana shu yerda tanishganman shu bilan.
Şu baldardı undan topganman deyapti 5 balanichi. 2 tanesini 3 tanesini nima tuqqan ekan Rossiyada. 2 tane kattasini mana tuqqan ekan. Endi ashna bo'lib bu uyda qiynalib solgan ekan. O'z ko'rdingizmi 9 yil, 15 yil necha yil deyapti? 9 yil ishlabdi. 9 yil ishlabdi mana shu uyga. 9 yildan beri ayol boshida shu uyda qurgan. Endi bular haydab chiqaramiz deb, asha bitta opasi bor ekan o yoqda. Opasi sig'dirmayapti bu qizni. Bir tug'ani. Bir tug'an eja sig'dirmayapti. 5 ta bolasi bilan. Endi avval rozi bo'lib o'zlari o'tkazib bergan ekan bu uyni bu qizga. Rossiyadagi politsiyada kelib, "Mana shu uy senga" deb o'tkazib bergan ekan. Endi asha opasi men buni o'tkazmayman bu uyda. Buni sig'dirmayman, buni haydayman ko'chaga, bu yerda o'tirmaydi deb ota-onasini shu gijigijlab sotlarga, bishkaylargacha borib kelishdi. Sot endi bu odamning nomiga o'tkazib beribdi uyni. Atasini atına chechib berdi qayra. Ha, yana chechib beribdi, qizil kitobni. Endi bu qizga aytyapman, qizil kitobga siz o nimadan anavi, nima deydi? Qizil kitob o'tkazadigan yerda nima deydi? Gosregistr. Gosregistr. Ashaga borganda sizni polis kerak bo'ladi. Men haqiqatan agarda shu uyni bo'shatib ber deb sizga qo'l qo'ydirsa deyapman, qo'l qo'ymang deyapman. 5 ta bola bilan qayerga borasiz deyapman. Shu uyni menga xuddi shunaqa qilib uy solib ber, inan keyin men chiqib ketaman deb ayting deyapman. Hozir ham aytsangiz, misoli siz ушул вакытка чейин жашыңызда бир топко келип калыптыр. Анан эми ушундай окуяларга негизи бул жактагы аксакалдар соту, айыл өкмөт, бул жакта айыл башчылары эмне деп атат? Ayıl başılar, bu mahalladagilar hammasi bilar ekan bu qizni uyni solganini. U mahalla komiteti ham bilar ekan. Bularni oilasiga bir ayrilasha olmaymiz deyapti. Ko'pchilik mendan ketayotganda eshitaman-da ko'p mahalladagilarda. Bularni oilasi juda qiyin bo'lyapti. Har kuni urush g'alva deb mahalladagilar mana shuni deyapti. Biz bularning nimasiga aralasha olmaymiz deyishyapti. Biz qo'rqamiz deyapti. Негизи аксакалдар соту болду да, Ama bo'lganda eshitdim ona. Asha Bishkekgacha borib keldi-da, ota-onasi bilanchi bu qizchi. Borib keldi. Asha Bishkek yana shunaqa qaror chiqarib beribdi. Endi yana otasining nomiga o'tkazib qo'yibdi. Asha opasi qilyapti. Asha opasi ko'p ishda asha opasi qilyapti hammasini. Men asha opasini nimaga Allohdan qo'rqmaydimi deyapman-da asha opasi. 5 ta go'day bilan bu qiz qayerga boradi? Men qoziqda bir mal torpog'i menen bozordan sotib olib, men sizga olib berganman. O'sha maldan ko'paygan maldar al. Bilasizmi? Рак илдети менен каза болуп калыптыр го балаңызча. Ошого калыш керек экен эле го мурас. Үй, жай. Kimga? Kim деген? Abdullayev Qasimjon. Qasimjon деген Maykega калыш керек экен. Qasimjon rak bo'lib kasal bo'lgan. Kasal bo'lib turib qoldi. Ana shu qolganda ashunga qaratalar. 2-yili qochib bo'lgan. Süt içsin, atayın süt içsin de uylarda alıp bergen eken Ece. Bir uy, bir torpog'i meni sotib olib berganman. O'sha uydan torpoqdan ko'paygan maldar o'sha. Men o'sha maldarimni Ashlarni mollarni tayini qaraganda, boqqanda kim bu? Mana. Maldarimni Siz özünüz baktınız mı? O'zim qaraganman. Mol bu birinci, ikinci etajda kim turguzdu? Jasab, buna ayneklerdi koyup kim jasadı? Şo aytsanız. Men etim menen özüm qilganman. Kim jasadı? Ece men jasadım deydi. Kim jasadı? Else men jasagan onu. Bekar. Jo, onu aytıp verseniz aksakal kim jasadı? Özünüz jasadınız mı? Kim jasadı? Usta jasagan, ustalar. Yok, o şu kimnin akçasına jasadı? Kimi akçasida? Mana shu o'rtada bo'lgan akchada Ana, yolg'on. ko'rdingizmi? O'rtada bo'lgan. Ana, o'rtada degan O'rtada bo'lgan akchada bo'lgan. O'rtada kimdan akchasi? O'rtada bo'lgan. Eskilda otam menen opamning qaramog'ida hech kim qaravaytela, bir tug'andarim kelib daga ekinanda olib kelib, otam menen opamga jedirbaytela, bir tug'andarim qatishbaytela, otam menen hozir mulk talash mezgilinde bir tug'andarim chiqib otat, bizning dag'i do'lyamiz bor, bizning dag'i aqlimiz bor depchi. Bu otamning so'zi menen o'rtada qilingan deb otat. O'rtada al mezgilda meni menetim bilan qilinganmi? 9 yillik menetim bilan. Al uchurda ota-onama kim aqcha beretele? Uy joy qilish uchun, usta aqin berish uchun kim aqcha beretele? O'zlari Hazır buna baldarınızın bardığın uşu uyda çoğayttınız da Bağıp bir görsek bu жүрүңүz. Görölüçü. Qanday uy жүрүңүz aksakal? Yo'q, qutab ketdi. Bolam ne verem, kaltak ketdi. O'sha bu uy otam menen Жалпы qancha sotuq yer? Жалпы жетти 60 des. Ayan, qancha sotuq площадь?
6-7 sotuk bolsa kerak da. 7 sotuk, he? 7-60 desek dep koy ошондой да. 8ге жетпейт. Эми Мына договорда дагы ушинтип жазылган 7-6 деп. мурасты кимге калтырасыз эми? Mana Мурасты, үй жайды кимге калтырасыз? kimga bolam qoladi, nevaramga qoladi. Орозго. Ova, Анын атасы каякта? atasi ana. Aytsin qayaqda. Жок, бул апасы да. Атасы каякта? Qayaqda bu? Turkiyada. Турцияда? Ova. Түркменистанда. Жок, ал атасы, ал мындай да, бул сиз тайтасыз туурабы? Бирок ал небереби эми анын ата журту бар да, сиздер тай журтусуздар туурабы? Ал ата журтуна барып ошол жактан ата энеси эми атасы бериш керек да жердичи. Анан бул жакты эми эжеге өткөрүп берсек болобу? Өткөрүлөт. Болду. Биринчи жолдошуңуз каякта эже? Биринчи жолдошум аша немеде Россияда иштеп жүрүп, ошо жактан неме кылышып, эми тагдыр экен, бул Кудайдын жазган эмес экен, кыз деген аткан жерге барып түшөт экен, таш экен да. Эми мен тагдырым ошо Россияда иштеп жүрүп, бир түркменистандык бир бала менен таанышып калып, ал никесин алган ата энемин дагы через телефонду аркылуу байланышып, мен кызыңызды жактырып калды, мен никеме алып атам деп өздөрү макул бергенде, анан биз никеленип жашаганбыз ошо жакта. Анан бир келишпестик болуп 1 жыл жашагандан кийин тагдырыбыз ошондой болуп келип, анан келдим. Келип Россиядан келгенимден кийин 6 айлыгымда келдим да, балам 6 айлык. Мынан балам, чоң балам. Келип анан ушу Кыргызстанда төрөгөнмүн. Азыркы учурда мат одиночка өзүм атыма алганмын. Ортодо закюз жок маселеси боюнча өзүм атыма алып, ошо кийин өзүм атыма жазылып калган да баламчы, мат одиночка болуп. Ошо балам. Анан азыр атасы менен эки ара жолго түшкөнүңүздөргө эмне себеп болду? Анан азыр каякта атасы? Эми атасы эми билбейм, эми жашоо ушундай экен да, Түркменистанда ал семьялуу болуп, бала чакалуу болсо бактылуу болуп жашап аткандыр, мен ал туурасында билбейм. Анан эми сиздин кийинки кадамдарыңыз кандай болот эжеке? Эми кийинки кадамдарым эми кандай болот? Эми мен азыркы учурда биринчи балам, эми бул чоң балам, 2011 балам, эми тайнеси, бир туугандарымдын сөзүнөн кирип алып, мага каршылык кылып атат. Азыркы учурда мага жардам бере турган эч кимим жок. Өкмөт жактан дагы, элден дагы эч жактан жардам жок болуп атат. Мен эми азыркы учурда мен кантип үй жай кыла алам башка? Балдарымды иштей албай, чыгып иштей албасам, чыгайын десем, балдарым тоскоолчулук кылса, каяка барып иштейм, Россияга барып иштейин десем, балдарым бар. Эми канча жылда мен үй жай кыла алам башка? Мен ошо 9 жылдык менетимди ушул жерге чаптадым, ушул жерге кириштим. Малыны дагы, үйүнүн дагы бар жогун кылып берген мен. Анан айтсаңыз, бул 5 балаңыздын туулгандыгы тууралуу көлүктөр бар да, Ооба, бар. Азыр анын атаңыз айтып атат, ушул күйөөгө чыгып, ушул ар кандай жолдор менен төрөп алды деп, жана ошого кандай айтат элеңиз, эмне дейт элеңиз? Ар кандай немеде? Жана айтып атты го, ошол эрден эрге чыгып, ошол 5 Жок. төрөт деп. Ал бирде турмушуңуздамы 5 бала? Жок. Жалган сүйлөп атат. Атама мындай кылганда мыйзам чегинде дагы ата бул сөзүңүзгө дагы мыйзам чегинде жоопкерчиликке жооп беришиңизге неме укуктуусуз. Ата, сиз мыйзамдан чыгып сүйлөп атасыз. Сиз кантип мени көрбөй туруп, канча эрге тийгеним, канча эрден бала төрөгөнүмдү сиз мыйзам чегинде жооп бересиз. Ата, мен биринчи турмушумда мына бир балам, Абдуллаев Ороз Мамат 2011-жылы төрөлгөн. Мына экинчи балам, экинчи турмушумдагы балам 5 бала. Мына документтери. Бул 2021-жылы турмушка чыктым. Өзбекстандык гражданин. Бул Россия дейт го. Ооба. 2021-жылы атам менен апам ортодо неме кылып, ошо тийген турмушум. Ата менен апамды ортого коюп, кызыңызды мен жактырдым, мен никеме алып, мен жашайм деген ойдо өздөрү берген, өздөрү кабары болгон. Мен экинчи эрге тийип атканым менен кабары болгондон кийин анан биз 6 ошо никесин алгандан кийин 6 ай ушу үйдө жашадык. Мен өзүмдүн үйүмдө жашадык 2021-жылы. Кийин Россияга барып иштелик, бас Россияга неме кылайлы дегенден анан ошо эриме ээрчип Россияга бардым. Барып кийин
egizekler төрөлүp калды. Биринчи egizekтерим Атасынын аты жөнү жазылып алыптыр да, ким деген? Ушуну көрсөтүп неме немеси бар. Отчествосы бар мына. Абдуллаева Рамазан Махмудович Махмуд деген. Отчествосын берген. Ал жерде дагы закисибиз жок маселеси болгондуктан Россия немеси федерациясы ортодо закис жок экен деп бул балдарымды дагы 5-10 дейин неме мататынучка кылып жаздырып берген. Бирок отчество берген атасы мына Махмудовна Махмудович кылып отчество берген. Ошо эки атадан төрөлгөн балдарым 6. Мен эч кандай 5 ерге тиіп, Россия, анантып, артымы сатып, уягымы сатып жүрген жерім жоқ. Өз менетім менен орыстардың, мигрантта барып, орыстардың жақшы жаман сөзін угуп, өз менетім менен тапқан акчаларым, ушу 9 жылдык менетим. Урматтуу биздин каналдын көрүүчүлөрү, мына өзүңүздөр көрдүңүздөр, баардык документтер, далилдер менен мына эжеке көрсөтүп берип атат. Демек 9 жылдык мээнет жөн эле күйүп кетпеш керек албетте. Биздеги сот адилеттүүлүгүнө качан жетебиз? Бул көпчүлүк азыр карапайым калкты ушундай безилдетип, ушу түйшөлтүп келе жаткан маселе да. Албетте эми сот эми кандай болбосун, эмне болбосун толук далилдер турганына дагы карап туруп, эми эженин болгон канча мээнет салса бул жактан, канча акча киргизген болсо, ошолордун бардыгын жок дегенде атайын ошо мыйзам жол менен эжеге өткөрүп же болбосо ошого милдеттендирип бөлүп бериш керек болчу. Тилекке каршы азыр ушундай акыбал. Эми чындыгында Кыргыз Республикасынын ошо жогорку сотунун төрагасы Медер Сатиев мырзага да кайрылып кетет элек. Өзүңүз ушул эң акыркы жогорку инстанцияга барган экен иш. Ушуну эгерде дагы бир карала турган болсо, ушул жарандык иш. Сөзсүз өзүңүз көзөмөлүңүзгө алып, ушул маселени эже тарапка эми мына 5 баласы менен каяка барат деген маселе кабыргасынан коюлуп атат. Ушул эже тарапка чечип беришиңиздерге өзүңүздөр бир сот адилеттүүлүгүн камсыздап бересиздер деген терең ишеничибиз бар. Ошо 15 күндө тынбай күндө келет эжем машинасы менен, баласы менен, бул жактан апам менен эжем чыгат, атам чыгып чыгала чык. Ал байкуш күйөөм, мына балдарымдын атасы келип карап атат. Үй талашкан жери жок, билип атасызбы? Сен үйдөн акың жок, сен үйгө кирбе, чыгала чык деп күндө топоса кылат экен. Мына баласы келип алып, сен кимсиң деп чакалаган күндөрү дагы бар экен. Мага күндө звонок этип алып, мени жакалап кетти, мени мындай деди, мени коркутту, участкага чакырам деди деп. Байкуш коркуп жашай албай калды, ошону айынан кетип калды. Акырында кетип атканда айдап чыкты апам. Чык, жогол деди. Дедилер анан мен энди апамдын сөзүнүн неме кыла албадым да, мен эрди деп мен ата-энемди кечип койбойм, кой дедим да, анан эмне кылышты билбей алып байкуш чыгып кетип атып айтты мына жерде. Эшиктин астында. Эми мен деди балдарым үчүн келип жашап аткан болчумун, балдарым үчүн келип балдарымды багып аткан болчумун деди. Ошо эжең менен деди апаң баксын эми 5 баланы деп чыгып кетти. Эркекке намысты эми мындай иш. Билип атасызбы, ал байкуш үй талаш негизине келип жашап аткан жери жок бул жерде. Балдарымды багып аткан, 6-7 ай бакты. Иштеп, уста болчу. Ошо элдин кызматын кылып, үй жайын оңдоп. Азыр эми сизге мамлекеттен жардам болуп атабы? Балдарыңызга пособие чыгып атабы? Жок, пособие бар, ооба пособие. Өзүмдүн пенсия акчам бар ошо. 17-18 миң да. Эми эптеп ооруганда тынбай ооруп атат. 3 миң, 2 миң кетет экен, аптеканын өзүнө кетип атат. Эми өкмөт берген акча аптекага кетти. Өзүм эми Кантип багып атасыз ушу 6 баланы? Эми элдер жакшы элдер бар экен. Өзүмдүн айылымдан эмес, башка адамдар, башка айылдан. Эми Кудайга жакын, Кудайдын таныган адамдар жардам берип атат. 2 сан катары кылып өткөндө дагы биз эл үчүн немеси бар экен го, кайрымдуулугу. Ошолор келип, мен өзүм бирөө чалып калдым ага. Бирөөлөр себепчи болот окшойт, бирөө айткан окшойт, ошо кыйналып отурат, 5 баласы менен күйөөсү дагы таштап кеткен деген ойдо бирөө чалды. Ала десем, өзгөндөбүз, биз үйдөсүзбү эже деди. Дедилер анан, ооба неме үйдөмүн дедим. Десем мен азыр түшүп барабыз деп, адресиме чейин айтыптыр. Майлы дедим, анан ким экен деп, кимсиңер десем, барганда билесиз эже деди. Дедилер анан боптур деп күтүп турсам 5-10 мүнөттө түшүп келди. Түшүп келип анан биз эл кайсы кайрымдуулук экен да. Биз эл үчүн деген.
ошо кайрымдуулуктан келдик, адресиңизди бирөө берди эле, кыйналып 5 бала менен отуруп калды эле, ошого кичине продукт кырып келдик деп ошолор таштап кетти. Май, картошка, нан, 4 нан, ушундай продукталар. Ошентип эл энди кайрымдуулук кылып атат. Ошо менен отурам. Мен өзүм бир туугандарымдан андай немем жок, жардамы жок, тийбей. Кайра бир туугандарым келет да ата-энемдин сөзүн айтат. Ата-энем мына жердеги акама айтыптыр, мечиттин жанында жашайт дедим го үйү. Ошо акам айтыптыр, сен ошо сиңдиңге кирип кабар алып сурай турган болсоң, мен сенден кечтим, сенде балам жок дептир, билип атасызбы? Бир туугандарымды дагы ошентип менден алыс кылып кайрып атат. Азыркы учурда Нокаттагы эжем менен катташып турам, ал жазып турат балдарды. Ал дегени күйөөсү намаз окуйт, билип атасызбы? Ал Кудайга жакын, андай нерсени түшүнөт. Өткөндө дагы балдарыңа эксан деп гилас саткан экен үйүнүн жанында. 2,5 миң салыптыр, балдарыңа жедир, бир нерселер алып бер депчи. Эми Кудайды тааныган, Кудайды билген адамдар жардам берип атат. Бир эле ошо эжем менен сүйлөшөм азырчы. Башка туугандарым бул жак. Эжемдер, акамдар келсе, апам айтат экен. Аны дагы бир туугандарымдан укпадым, кошуналардан, айылдагылардан уктум. Келип сурай турган болсоң, мен силердей балдарым жок. Мен ал кызымды кечкенбиз деп атам менен апам айтат экен. Ошону айынан бир туугандарым дагы мага келбейт. Кирбейт. Болсо 2 кадам мына апама келди. 2 жолу акам ошо акам келди да, анан мен жеңеме жеңге акам келип турго дедим. Сочиде иштет эле да. Десе, акаңыз келди, силер жакка өттү деди. Анан карап туруп, айнектен карап турсам, кирди да, жарым саат отуруп чыгып кетти. Жеңем бизге кирбеди го, мен үмүт кылдым эле акамдан. Десем, анан кирбедиби деп кайра жеңем күйөөсүнүн артын жаап атат. Эми иш чыгып калса керек да, шашылыш болсо керек да деп. Анан уксам, апам ошентип кайрыйт экен, бир туугандарым билбей атасызбы, кирбе депчи. Негизи ынтымак жол менен чечсе болот эле ушул ишти. Ынтымак жол менен болбой койду. Ошо сиз айткан айыл соту болот экен го. Айыл аксакалынын соту деле канча аракет кылды, жараштырайлы. Эч болбогондо өзүңөрдү балаңар, кызыңар 5 баласы, 6 баласы менен үйгө айдап чыгасыңарбы? Жараштырып, эч болбогондо өзүнүн менетин өзүнө өткөрүп бериңиздер, жарымыны десе деле болбой коюшту, билип атасызбы? Жок эле жок. Чыгып кетсин деп. Азыр ким билет, тартып камерага тартып кетти. Эртең чыгарып салар мени, чык депчи. Азыр бул жакта жалпы ушул дүйнө, ушул үй, жай кимге калтабыз деп атат эми ата-эне? Эми мен анысыны билбей атам, билип атасызбы? Анысыны билбей атам. Аны билип атасызбы? Ошону үйдү талашкан чоң эжем болуп атат. Чоң эжем азыркы баласы. Ошо. Канча баласы бар чоң эжеңиз? Аны 2 баласы бар. Эркек, Экөө тең еркек. Үй жайы өзүнө жетиштүү. Күйөөсү менен ажырашып кеткен. Азыркы балдары жаш маалында 10 жаш, 15 жашында ажырашып кетип, анан аны күйөөсүнү кайрат заргер деген жакта үй бар эле, соттошуп жүрүп алды ошол үйдү дагы. Өзүнө жетиштүү. Мына жакта сай жакта дачасы бар. Ошондой болуп атат. 2 баласына кала турган дүйнө жетиштүү экен. Азыр эми кандай кызыкчылык болуп атат эми? Кандай деп ойлойсуз? Эми кызыкчылыкты ошо сурооңузга бир сөз айтам да. Буну деле соттун залында айттым да. Сот сиз берген суроону мага берди. Буга дейт, ким кызыкчылык болуп атат бул үйгө, сиз өзүңүздү оюңузду айтыңчы деди судьячы, Өзгөндүн судьясы. Деди эле ошол жерде мен айттым. Мен Россиядан иштеп келгенимде 1 жылда, 2 жылда келет элем да, отпускага 15 күнгө, 1 айга келсем, балам алмалда. Азыркы 15 жаштагы балам 4 жаш, 5 жаш эле. Анан ошо балам чай ичип отурсак, апа тайнеси жок малда. Айтат эле да, апа дейт, десем, неме дейт, мына чоң хала деп коет биздечи, тай жесини. Халам келет да күндө тайтам менен, тайнем менен урушат да деди. Не деп урушты? Эми жаш бала да укканын айтат, билип атасызбы? Не деп урушат десем, үйдү мага өткөрүп берген эмесмин. Мага өткөргөнүмдө мен неме кылат элем, сени
андай мындай деп сөздөр айтып тайына менен тайтамын ыйлатып чыгып кетет күндө келет тополоң кылат деп ошо баламдан уктум да ошо сөздү судьяга дагы ошентип айттым кызыкчылык үйгө ким кызыкчылык кылып атат дегенде мен ошо эжемде айттым да ошондой балам ошентип күндө келип алып ата менен апамы мага өткөрүп бербе деген үйдө деп жанжал кылат экен балам ошо уккан сөздү мага айтты эми бала жалган сүйлөбөйт да ошентип айтып берген эми кызыкчылык ошо эжемдики болуп атат билип атасызбы үйдө алыш азыр эми ата энеңиз атаңыз Тосунекеге чыгып калыптыр апаңызчы апам 76 77 ушундай экөөндө жашы келип 92 эмес атам 86-га чыкты ооба 85 почти бир топко келип калыптыр да эми жашы эми жакшы каалыкты өткөрө турган куракка келип калыптыр эми айтсаңыз азыр бир туугандардан канчоңуздар калдыңыздар анан азыр ата энеңиз эми бул жактан азыр китепти сот кимдин атына өткөрүп кайра атамдын атына айтып атат го азыр өзүмдүн атыма алдым деп эми кызыкчылык атам өзү билет да кайра каяка өткөрүштү кимге өткүзүштү туурабы аз сүйлөп алсын Çıkıla. Kana dokument kana ruhsatsız bir yere kirleşeceksin. Kana dokument. эже чакырды да Gece çakırgama bu çakır oradı akmak it. жок Şimdi mi? Cüne. аксакал кел отурсаңыз Ya Şöyle, cüne. gelin. Ya cüne yapın cüne. Cüne. аксакал бизде Ya кызыңыз cüne dokument çıkarın ruhsatı. Madem teşebbüs için dokument бизде çıkarın. мыйзам бар аксакал Ya kana dokument. мыйзам бар Ya mizam. Köşesi mizam diyeyim Az köşesi. bir minut көрсөтөм журналист Абай Карабаев деген Şikayet. жүрүңүз Çıkı. аксакал бир суроого жооп берип коюңузчу Yok. Şu soruya cevap verme. 500 миңди сиздин колуңузга бердим деп атат го Bir 5 tane körgenim yok da otam sen ya canayla aytıp otam. Balam. Men balam bilan kendisini. 9 жыл иштептир да Москвада 9 yıllar. İşle başada jürgen. Bu amene. Көрдүңүзбү ушундай да ушундай Ha. шарманда булар İflas. билип атасызбы ой коюңуз аксакал кызыңыз го Ya эми iflas. Kancı bu. Meni balam жашка келип калдыңыз акыратыңызды ойлоң кудайдын жанында жооп iflas. беришти ойлоп сүйлөбөйсүзбү ата Kancık. Bu kancık. ата Yolda taşıyan кудайдан kancık. коркпайсызбы бир суроодо кудайдан коркпайсызбы аксакал мына Кудайдан. эми сиз жашыңыз 86дабы Ha? 86га чыктыңызбы Ova. 86 Ne açtım 41. yılı. Ne atam yüzünü körgenim yok. аксакал эми үй азыр эми эртең сиздердин көзүңүздөр өтсө үйдү кимге таштап кетесиздер Balamı taşıyayım. балама Ha? кайсы менин балама деп Balam. Aşını taşıyayım. Ким деген балаңызга Орос. демек могу үйдү мүлктү дүйнөнүн баарын ошого таштап кетет Ошо экенсиздер да taşıyayım. Неге эжеге өткөрүп бербейсиз Ötkörüşlüğe hakkım yok meni. Uşa bana önde 3 yıldan beri sökte açtım. Pişkekte 4 cümetten, 3 metten vardım pişkekte. O şirket 4 metten vardım. Özgenge vardım 1 yıl. Kası. Roza, hayat külleri hemasının patakılı bir akmağını çıkar vardı. Beni atam bas. Bir de bu makıldı bana. Geçici yok. Kudaydan korkungçu ata. Siz Nege kayakta андай gördünüz meni Moskvada Ahmak, jalap ahmak bu, kılıp kancık. kötümdü satıp Ahmak. akça iştegenimdi. Siz kayaktan gördünüz. Mına Aksakal. dalil turbayba men Körüngenge kötünü men 9 yıllık menetimde dalil turar. Bana balanı aşırı alıp atasını tapsın. Atasını tapsın atasını. Men 9 yıllık Nege atasını tap ver. экинчи турмушунан 9 yıllık деп атат menetimde bir ele apamdın atına hazır. kotor turgamın. İkinci turmuşmaz. Bu altta cette yergeteydi. жок экинчи турмушунан 5 балам бар дейт аксакал күйөө күйөөсүн кубалап ийипсиздер го Onu kovalagan yok. Özü ketti. Ahmak köt o. Olap çıktınızlar go apa. Köt o. Ata ecem gelet balası menen. Özbekistarlık. Ecem gelet balası menen Bari apam menen tap atam etme. bulsa uydan çıgat. Günde gelip Tapsın o, alıp. atasını tapsın. Men radomda jatkanda 15 gün radomda tınçını koymadыңар go. Ecemden balası gelet de jakalap çık mınakta uydan akın yok çık dep kovalayt eken. Maga Bari. günde çalıp alat. Nemesini aytat men kovalap atat. Oldu. аксакал аксакал Badarımdın atası 6 ay iştep bağıp Çıkıla. badarımdı bağıp ot
oturgan uçurda sizler İltimas, aydap şükürler, çıktınlar. oldu. Uydançı, oşan ayından apaң menen ejең ataң baksın baldardı dep taştap çıkıp ketти. Baldarımdı Her natası. şeyin gaping yok. Bu ahmak haramdan bo'lgan ekan bu. Жоқ, мынаны карасаңыз, эми сиздин Haramıdan каныңызда ova ata эң siz кичүү so'ratdingiz кызыңызбы? go Эң meni. кичүү кызыңызбы? Siz Yok, so'ratdingiz en go. küçüğüm o Tokmada. Susamırlar. Канчанчысыз? 9 бир туугандын канчанчысы? Men oşanda kiçiğden çoğumun. 88 yılғы, 90 yılғы singdim var. Эми айтсаңыз, эми Al мына kuyası menen, ошол baldarı menen. ороз небереңиз да, Небереңизби? Небереңиз эженин кызы, баласы болуп атат, биологиялык мына Ооба. күбөлүгү турат. Сиз эми ага эже сиз бересиз да баары бир орозго калат да, туурабы? Ова, ова. Калат да баары бир. Orozga Сизге kalat da, өткөрсө деле çoğun өткөрүп balam, бересиздер да. ova. Сиз өткөрүп берип кое бербейсизби кызыл китепти? Keregi yok. Неге? Menge uşum mananda boldu. Mananda bu ketdi. Evet, ben aytıp atamın benim yaşım. Men endi özümdü Ne verem bilen menetimdi tenge talap kesin, kıldım ne apa. balam. İyi ata, men Ha. özümdü 9 yıllık menetimdi talap Ahmak, kıldım. bu Siler kıran sotkada kılıkların. arız menen kayrılmışlar. Turabı? Aya! Ben Yuguru, özümde alın falan- baş, özümde alın benim başkaları, falan itleri kullanmam yuguru lazım gelet, şurada. meliseler. 9 yıllık Ne oldu? menetimdi. Ha. Mal kılıp berdim, üy jay kılıp berdim. Oşa Ne oldu? menetimdi talap kılıp atam, hurmatlı prezidentimizden. Men başka nemem yok. Men Aksakal. oşa kubli pradaja bolup satıp algan akçama özüm mizam çeginde Aksakal. talap 5 kılıp yıl, atam. 5 bin, suranışta- bir teyini körgenim yok, 5 teyini. Сизден суранышта эми апа ороз деген небереңизге апасы экен, эми апа керек да. Аны апасына каршы эми ар нерсе айтпай эле койсоңуз, анткени эми мына апасы экен мына. Абдуллаева Назима Насирдиновна мына жазылып турат. Gel, minyon mahmeyi ona. Жок, Acayip эртең үйлөнөт да, апасы тойго барат, кудалашат, эртең керек да апа деген эми. Keregi yok. Bayağı ettik, kanasını verem. Жок, ким үйлөйт, аны баланы ким үйлөйт? Кудалыкка ким барат эртең үйлөнсө, жайланса? Kulları gözümüzü maklarız. Ata Bak, sizin benim ömrünüz kızım kaça var. kaldı? Kuday bir et. Ballarım Bir kuday var. bir. Kim ruhsat versinler? Саламатсызбы? Ha? Кандайсыз? Yaxşı mı ben? Жакшысызбы? İş kılatıdım ben. Бишкектен келдик атайын. Pişkeden geldim ben, Taşkent'ten geldim ben, başka yerden geldim ben. Саламатсызбы? Эжеке бизге арыз жазып кайрылды. Arzu bir adı bu, hayvan it bu, benim kızım. Balam ne veremez bu, it haram. Эмнеге андай деп атасыз? Ya haramı da boyan bu. Жок, могу документ бар экен да, ушуга негиздеп келдик биз. Ne Карасаңызбы? gizliden bölgen bana, bari. Pişkeyden var ruhsat verip gelgen. Pişkede kızıldı, dokumenti aldım yani. Sottan. Өзүңүз саткан экенсиз Ne да. sottan, var sotka var. Pişkeydi sotu gel. Var mı? Жок, азыр Ne azır iş kılırken maldı sen geldi. İşinizi kılıyorsun ata barın. Biz özü беш бала менен söyleşet кыйналып атыптыр да, аксакал. 5 balası yok. 3 ayda taşap ketken ana, ona bolanı. Жок, Kiçine bolanı taşap ketti, menge bolanı keregi yok, ırıt var ya. Ata taştap ketken menen. Men mına üy jayda kıldım mı işte? Ha. Kim kıldı mına üydü? Kıyan yok seni. жок, Москвада айтсаңыз, аксакал бир суроодо сураныч сизден. Эмоцияга берилбей, суроого жооп берип коюңузчу. Москвада иштеп, акча топтоп, сатып алдым деди да. Ya satı alsa otursun inlemey. Oturuvarsın. Жок, үйдү Men üye men dokument beni atımda. Ucu ucu ben oğam bana. Bana kızıl dokument özümde. Kayakka algansız ata? Mına Oğam ben. mına kubli pradaja. Ya keregi yok. Qanday Hajati keregi yok yok? ona. Qanday? Ötkörlüğü bul jaka. Yok, qara ötkörgen Yok. menen sot turum eç Ejeke, çeçip çıkarıp ejeke. koydu. Oşonun negizinde men men prezidentke qarılıp atam. Bil otasın be? Prezidentke qarılıp atam. жок, Oşonun бул жак negizinde ким keldi. тааныштырып коесузбу? Bul Ne jak kızımın balası. Ne verem? çoğ ejemdin balası. Bul atam. Да, жээн турбайбы Жиен. сиздерге? Ооба. Жээн Жиен. турбайбы? Жиен. Аксакал эми 5 баласы менен бир бала тиги балага да калыш керек деп Бул атат, баланы кыйналып дагы атыптыр да. Каршы кылып койгон. Кызыңыз кыйналып Bil otasызбы? атыптыр. Ошол Атам менен апам. Мага каршы кылып койду. Мына ошо балам менен 15 жаштагы балам. Balamdın özün Balası sözüden. mı o? Şu bala senin balayımaz. Dokument alayım ben balam. Mına. Senin balayımaz. Dokument Merak alayım, etme. balam. Merak etme. Mına. Hiç antıp aytkanга akыңız yok. Mına dokument alayım meni balam. Maga жазылган. Balayım, seni balayımaz. Миза, Ya. Мына карасаңыз. Кереги yok. Мына жерде менин балам турабы экен. жок, аты ким? Ороз Мамат дейт. Абдулаев Орос Мамат. Абдулаев Мат деген Орос жеринде Мамат. Абдулаева Назима. Менин баламбы?
Ооба. Мизем чегинде мени балам. Seni- Кантип антип Seni айтканга балам. акыңыз жок, ата Жок, сизин. биологиялык апасы сизсиз да. Ооба, мен төрөгөнмүн. Ana o Мен balası төрөгөм. özü aşağı. Радонда Ben сыпыратта seni мен атымда. apamazsan diye. Мына Апаммаз. ошентип сөз үйрөтүштү. Баламды дагы өзүмө каршы кылып койду. Азыркы учурда мага жардам бербейт. Менин балам мына документалий, мына менин балам турат мат деген жеринде. Мага каршы кылып койду. Баламдын өзүнөн уктум менчи. Аксакал. Аксакал. Өлкөлөр Келсеңиз. сага өгөй, каралашпа. Апаңга жардам бербей деп тайнеси үйрөтүптүр, апам үйрөтүптүр. Келсеңиз. Ишенбесеңиз Келсеңиз, баламды чакырып ошо суроого Ооба. жооп алың да. Ооба. Ошентип айткан Нан, магачы. нан, Баламдын камакта өзүнөн угатам ошентип. Тайнеси ошентип баламды каршы кылып койду мага. Каршы кылып койду. Мына документ боюнча менин балам ал. Мына мизамда менин балам. бар. Аксакал. Келиңиз. Бул жака отуруп алсаңыз, келиңиз. Отуруп алыңыз. Антип айтканга акылыңыз жок, сенин балаң эмес Бул деп. жака отуруп алсаңыз, келиңиз. Буга дагы жооп Келиңиз, бересиз. Аксакал, отуруп Мен алсаңыз. төрөгөнмүн, Сураңыз, балам. келиңиз, Аксакал. Сураңыз сизден. Мизам жегинде менин Аксакал. балам. Мына мат деген жерде менин балам. Айтыңызчы, сураңызчы. Суроо жооп, кичине суроо жооп бар, жооп берип койсун. Сураңыз. Sen Айтыңызчы. Сыртқа чыгып ал жерге үй бул сот эмесине өткөн Жок, болот. суроо жоопко жооп берип койсун. Экинчи тараптын да оюн угуп коелу. Айтсаңыз. Тайнен чындап эле ошентип айтканбы сага? Yapayım var mı? Балам, мен сен менин баламсың. Ораз кийинчерегинде үйрө неме кыл ойлон. Жок. Кийинчерек көчөдө каласың. О, атаң тайнең менен тайнатаң өмүр турганча турбайт. Çıkıyorlar eşkil. Чыкпайт, эч жака чыкпайт. Çıkın. Аксакал. Чыкпайт. Çıkın. Келиңиз, бул жактан суроолорго жооп берип койсоңуз, келиңиз. Чыкпайт. Сен Çök, кимсиң? çök. Бар, жогол сен. Сен кимсиң? Çök. Сен сүйлөгөнгө акың Çıkıyorlar. жок. Сен бул жерде эч ким эмессиң. Бар, чык. Атам сүйлөп атабы? Болду. Бар, чык сен. Çık. Çakılama. Чык, чыкпайт. Senege okşayan parzan dikere yok. Жок, Аксакал 5 баласы менен кыйналып атыптыр. Анан кийин бир дагы 6 баласы бар экен да, жалпычы эми берки бул үй кала турган балаңыз каза болуп калды деп атат. Анан эже мына акчасына Москвада иштеп таап келген акчасына сатып алып атса, эмнеге кызыл китепти өткөрүп бербедиңиздер? Ошону Balam atıyla nasıl? Абай. Abay atın ya. Abay. жогот. 14 de malı sattım. Мына камера президентке жетет. 14 de malı sattım, ben Президентке seni жетет. işlettirdim. Ha. Президентке 14 de mal satıyor. Жогот сен. Ha. 14 mal? 14 mal satken bana özü var yani. 14 малды мен кылганмын. Ha. Мен кылып, Sen мен сатып kıyanmazsan. алдым. Акчаңды мен сатып Kıyanmazsan. бергенмин. Özü var yani satken. Ben yok o zaman şimdi. Başka 14 bir şey. малды мен сатып алып, Москвада иштеп сатып алдым дейт эже. ооба, Ha. мен сатып алгам. Сатылмaz. Сиз Москвада. карагансыз, сиз Тоқты багып işlеген. бергенсиз. Мен сатканмын. Yürüyün. Çıkın. Кантип кетип берет? Ошо Менин хатыным больницада. Соттун үстүнөн мен арызданып O işte больницada yattı hatınım. Çıkın. Соттогу жеген акчаны. Акча менен болуп атат. Çıkın. Акча менен болуп атат бул жерде. Урматтуу президентибиз Садыр Жапаров, сизге кайрыларым. Ушундай. Мына менин атам менен апам өз үйүндө мени мына договор берсеңиз, мына купли продажа болуп, договор болгон негизинде мен өз үйүмдөн өзүмдү айдап чыгып атат. Менен апам бир туугандарым мага каршы болуп, урматтуу президентибиз Садыр Жапаров, сизге кайрыларым. Мага жардам бериңиз. Мизем чегинде мага мени көзөмөлгө алып коюңузчу, сизден суранам. Урматтуу президентибиз, мына мени өзүмдүн баламды дагы сенин балаң эмес деп атат. Мына мени өзүмдүн балам, мына Абдуллаев Орос Мамат 2011-жылы төрөлгөн. Мына атам сенин балаң эмес, сен таштап кеткенсиң деп атат. Мен Россияда 9 жыл иштеп ошо баламды бактым. Садик акчасыны бердим. Кийим акчаларын сатып иштепчи. Эми атам мына мизам чегинде карап, мына документте мат деген жеринде мен өзүмдүн балам бул Ороз Мамат деген. Ошо баламды дагы аты энем, бир туугандарым мага каршы кылып койду. Азыркы негизинде бир атасызбы? Otamana inanı kargışıdan koygan. Неме? Mana 90 yıl oturtma. Айтты деп баламдын өзүн оозунан уктум. 92-ге чыктыңызбы? Апаң сага 41. yılman. бир туугандарым Атамın şirketi çok өгөй, сен paketten. 3 aylık каралашпа. koyganım ben. Сен сага Ha. өгөй. Атамın Сен yüzünü апаңга görгенім жоқ. жардам бербе деп тайнеси ошентип айтыптыр. Апамчы балама. Аксакал, неге бөлүп атасыз кызыңызды?
Kartı çektirip koyun. Bak çoğalsın sen. Çoğal ben aralaşma. Sen bu türlü içsin. Senin yemin yok. Sakal, Suranç, bir sırada cevap verip koyunuz gelin. Çakal. Bulacak oturup alsanız gelin. Sen aralaşma sen. O yaksa iş kılmıyor. Presir karab durat. Pres kılışım gerek. Jo, makul, biz sizge barabız hazır. Kütüp durabız bol bolsa. Siz şaşpay kılıp geliveriңiz sanda. İşin bütün kelu alsın. Sen çoğal sen çoğal dedim ben sana. Sen kimsin başita? Ha senin atan başka. Sen bu türlü aralaşma koşulmaysın. Senin kanın başka. Çoğal. Mına beni töretken, mına beni atam. Ben bu cerge, bu şun yerde törerim, şun yerde çoğalım. Sen kimsin? Bol. Ben keçepen işke keçepen. Otur, aksakal, bulacak da olabız siz. Siz barıp geliveriңiz, bulacak da olabız. Mına aksakal, bir sırada cevap verip koyuңuzçu. Biologiyalыk uşul ejenin törөгөн balасы mı? Aytыңызчы. Turabı? Balası emas. Balası emas. Irgıtı taşap ketken merde. Jo, bulacakta yazılıp Balası turaptı. bu. Yazılgan mana bu dokumentni presi barıp algan aşırı. Metrikani algan. Mına kara. Ata olsun şu. Balası emas bu. Ana özü açsın. Belki ait. Oras, mizan çekinde cevap veresin ata. Ben arızdanam. Nima? Atın kim? Atın kim? Bulacakta mına qarap tursaң mına biologiyalыk bulacakta туулгандыгы тууралуу көлүк сеники да турабы? Ал булжакта апасы Абдуллаева Назима деп турат. Бирок апам бакпады мени. Бакпады? Bакпады. Жо, бакпаган менен эми апаң да бул төрөдү да сени. Ya Россиядан çoğrayamen bakmagan. Sen Bakmagan. bala sen yaşlı kılatasın. Kinçerek Bakma attan gel. tutup kalasın. Apa үйлөнөт, Başka үйлөнөт, adam керек yok. да. Апасы менен үй таштат. Ben Rusya'dan iştep Сатып алган экен да аксакал, мынаны карасаңыз, мынаны карасаңыз. Orası bala. Мына Ben Rusya'dan сатып алуу мына 500 миңге сатып алдым дейт. 500 milyon sökke men pişke demattı, maşa demattı. Kim? Kanın güvayın dedim. Kanın güvayın. Азыр, азыр. Güvayın kanı dedim. Güvö? Pul biber etken de güva boş gerek ya. Bir tokandarım. Айтсаңыз, суроо. Siz 500 үйдү сатып алып атканда күбө жок болчу дейт аксакал. Ошого жок. Güve çok bol otat. Ben Güve yok. av uçurda ata inemme işengemin de ata inem Güve yok. özümden ata inem mutup. 5 tiğinin körgen yok men. Oturup koybat degen oyda ben ata ineme işengemin. Oşon için ben güve katarı koygan mesmin. Bunda notaris turat ko. Baranbayıp şerali güve katarı turat. 5 tiğinin körgen yok men. Жок, акчаны каерден бердиңиз эле? Ben üyden bergemin akçanı. Üyden. Üyden bergemin akçanı. Üyden. А, кимдин колуна бергенсиз? Atamdın koluna bergemin. Atamdın koluna sanat bergemin. Yalgan gapır otar. Jalgan söyle otat. Jalgan söyle otat. Jalgan söyle Nege otat. anda Bekar, prosesde bir tane notaris geçtiğin adam Boranbayev Şerali notaris Gerek gelip yok, aytkan meşgulam go. Ha nege? Ha Boranbayev Şerali notaris gelip aytat go. Bekerden beker notaris kupli prodaja kılbasa gerek. Bravo. Бул ким? Тааныштырып коесуздарбы, ким? Çok ver үйдегилер жакшы болса. Берип кой ана балага. Кандайсыз апа? Жакшымын мен Асмекөлдө жатам. Үйгө келип сен үйдөгө алышка акың жок. Ой, Верховный мага өткөздүрүп берген. Чыгып кет үйдөн. Апа, бул жакта кызыңыз бизди чакырды да, айтсаңыз бизди чакырды, Ben çakırdım. Prezidentke kayrılış için ben çakırdım. Turames çeçim çıkarıp koydu. Verhoni sot. Ana, akım yok da otat. Nege akım yok? Mına жерде kupli pradasha dogovor turat. Nege akım yok? Ha? Meni aydap çıgasınlar erten ya. Bursa günü. Kim ruhsat verişlerine bergep keşke. Kogaz kanı. Prezidentimiz sadık Kırsaçı kogaz var mı? Gördünüz mü benim koy koyumda? Beni caşonda görüyorsunuz mu? Eğer de ben özünüzge kaynalarım. Urmatlı prezidentimiz benim koy koyumda. Çeçip koyumuzu sıralamın. Nattı ben altı balam benim köçede kala durgan üçürde duram. Ben özümdü töreme balamdı da özüme karşı kılıp koydu. Çerez notaris misam çekip de Boranbayev Şerali arkalı otkör bergen. Kupli pradasha üyüm ben hazır koçurda özüm köçede kala durgan üçürde. Urmatlı prezidentimiz maga cerden beri gizli özüm gözümü alıp beri gizli sıralamın. Batarım hazır altı balam beni köçede kala durgan üçürdemin. Özüm bu köçede çektelgen en küçük kırıp varım. Çalgız boy oynayamin altı balam beni hazır köçede çalgız oturamın. Bilet beni caşomda katay caşoda caşotkanımdı. Apa. Koşullarımdaki bilet. Apa. Maga cerden beri gizli sıralamın. Urmatlı prezidentimiz sadır yaparım.
Benim mümkünçülüğüm çetelgen ikinci gruppa invalid ben. Oşa ikinci gruppa ballardan çoluk pulu menen özümden invalid akşam menen ömrümde ötküzüp atamın. Bana hiç jaktan jardam yok. Hükümet jaktan da jardam yok. Bir tuğanlarım da oşa at enemden aynen bana karşı bolup kaldı. Bayağı panderkadaki men cesalgandaki men de aynen bana karşı bolup kalıştı. Apa Tatkan akın yok. Davay çıkıp git. Tat Akın yok. ne gel? apa apa az az Prezidentke hayrovatam. bir minut Ejike az bir Benim minut şu жерде жашатам бит тарtat. az bir minut apa kandaysiz apa kandaysiz Kızınız. Тура мен чечим кылганына мен Садыр Жапаров президентимге кайрылып атам. apa kızınız bizi çakırdı эле атайынчы анан кийин ошол кызыңыз мына сатып алуу келишим бар экен анан мени жөн эле үйдөн кубалап атат деп атат да азыр 5 бала менен каяка барат эми мына чоң баласы дагы бар экен Erin tapsın erin. Davay tuğdurdu. Erimi dagы ошентип силер айдап чыккан, силер себепчи болгон силер. Эрим бир жакшына келип, балдарыны 6 ай 7 ай бакты иштеп, элдин кызматыны кылып, силер айдап салдыңар. Чоң эжем Абдылаева айткан, birinci очурутта келет да баласы менен азыркы келген баласы менен келет да сен неге келип отурасың, сен үйдө акың жок, чык деп. Мен роддомдо эгизек кичине egizeklerimni törep oşta 15 gün jatkанымда 15 gün kuyamda koymadı. Mına bala gelet. Ejemdin balası ejem menen. Apam kiret ekende çıgala çık dep kuyamda aydap saldı. Oşanın aynen getip kaldı kuyam. Mega deyt bunda jaşo gerekmez et. Apam menen ejeng maksum baldarыңды men karalaşpayım dep ketip kalgan. Oşo 2 yıl boltat. 2 yıldan beri dagı baldarın karavay taşlap koydu. Bilotaspa. Oşo baldarımdın atasına dagı oşo ejem menen apam sebepçi bolup kaldı. Aydap saldı üydönçü. Hem al kuyam misal üçün üy talaşıp gelgen jeri jok bul jerde. Baldarın bağış üçün kelgen bolçu bilotaspa. Sen üyden çıkıp ket üyde akın jok dep neme namusuna tiydi bilotaspa. Erkektin namusu jaman bolat eken oşonu aynen bir minut apa bir суроода кызыңыз айтып атат бул жакта мен ошол сатып алуу келишимди түзөрдүн астында Москвадан иштеп таап келген 500 000 акчамды ата-энеме бергем депчи сиздер алдыңыздар беле ошол акчаны Maga bir tiyin bergen yok. Apa jalgan süйлөбөң, apa jalgan süйлөбөң. Men sizge perevod kılıp turgan akçalarım kana. Mına üydü men öz mehnetim menen kıldım mı? Öz mehnetim menen, peşine terim menen sizge perevod kılganlarım var mı? Sizde. Tolka sizge perevod kılganmın 9 yıldan beri. Sizin atыңызга. Egerde tekşirtirip oşa perevod kılganlarım istoriyası ala turgan bolsam uyat bolup kalmang. Apa menin peşine terim var bu jerde. Mına üydü men Eki kuşna, kichine kuşna bar ele. Altında oçok menen tandır bar ele. Жүрүңүзчү көрөлүчү Al Yusuf, azırkı kesle. жок аз көрсөтпөйлүбү Yok. Mına jerde eki komnat, kichine kuşna bar ele. Mına jerde nime bar ele? Oçok tandır. Oşonu men apam menen atama Rusya'da işlep жүргөндө. буруп бергенсизби Apa ata oşa kuşnanı buzaylı da dedim. Eki taşını kılıp üy salaylı, çoğurak dedim. Miman siman gelgende dele kirgizep nime kılganga dedim. Desem makul dedi de oşa eki komnatanı buzdukta men azırkı 9 yıldık menetim uşu jerde turat bilip otasızbı. Moskvada iştegensiz da Oha Moskvada iştegenmin oşonu aydan. Oşa 9 yıldık menetim mına uyda turat bilip otasızbı. Oşa 9 yıldık menetim de dağı. Nime kılbay men aydap çıkış odat 6 balam menen. мына сарайды заңы сиз тургузуп бергенсизби Şu saraylar. Oşa 2016 жылдары үйдө отторуп бергенде договор бергенде бул сарай дагы жок эле. Ана сарай дагы жок эле. Мына үй дагы жок эле 2016 жылы өткөрүп бергенде. 2016 жылдардан кийин болуп атат бул үйлөр билип атасызбы? Кимдин акчасынан болду? Кимдин немеси менетин менен болду бул үйлөр? мал сатты дейт го сизде мал сатты дейби Malda neme? 2013 жылы akam orup kaldı. Çok 2011 жылы. Orup kalım anan aka dedim. Men mına balam törölgende. Balam törölgende 2011 orup kaldı da akam dağıtça. Balam 2011 töröldü. Men Rusya'dan geldim de Rusya'dan. Balamdan atası içine akça berdiler. Oşa balaga sağan kılıp sağan mal satıp alasın üydön. İyi bazardan degen oyda balama berdiler de oşan nime kılıp. Keyin akama aka dedim sizge men mal alıp berdim oşonu zap
неме ичиңиз деген ойду алып бердим эле торпогу менен малдычы. Ошо торпок малдан көбөйгөн мал 9 жылда, жок 9 жылда башта 11-12 мал болду. 12 мал. Ошо малды айтып атат, мен 12 малды сатып үйдү кылганмын деп атат. Ал малды мен алып берип атам го, оруган акама. Билип атасызбы? Рак оруган акама ичесиз, саап депчи. Анан ошону азыр айтышып атат. Биз мал сатып кылганбыз депчи. Мен Сиз кечире сөзүңүздү алып, сиз бул жакты жалпысынан ошол 2 этаж кылып тургузупсуз да өзүңүз, э? ооба. А бул жакты ким тургузган? Бул жакты мына атам менен апам өздөрү жаш маалында биз төрөлүп 9 бир тууган ушул үйдө чоңойгонбуз. Биздин төрөлгөн үйүбүз ушу 2 комнат беремкасы менен неме кылып атам менен апам азыр учурда ушул жерде жашап атат балам мененчи. Бул атам менен апам өзү жаш маалында өздөрү кылган үй, билип атасызбы? Бул сарай, мал сарай, бул үйлөр 2016-жылдан кийин курулган үйлөр. Мен ошол менетим менен болгон үй. Үй жыйнаштырып атып бир күнү паластын астынан бир күбөлүк, кызыл күбөлүк таап алдым. Мынандай күбөлүк экен да. Анан балдар ойнап паластын астынан салып койгон окшойт да деген ой болду да. Анан неме кылып туруп мынтип ачып кара койсам Абдуллаев Нурислам 2014-жылы төрөлгөн экен. Анан мынтип бул кимдин баласы экен деп мат деген энеси деген жерин мынтип ачып карасам Абдуллаева Назиме деп турат. Ошону анан мен неме кылып туруп эле мен балам мындай балам жок эле го деп туруп анан апама, эжеме кайрылдым телефон аркылуу. Эже, апа, бир туугандарыма кайрылдым. Силерде ошо күбөлүк боюнча кабарыңар жок беле? Мен ушундай күбөлүк таап алдым баласынын астынан десем, булар айтты, жок, биз андай метрке боюнча, күбөлүк боюнча кабарыбыз болгон эмес. Биз аны билбейбиз деди. Анан ошону айынан мен неме кылып туруп, прокуратурага кайрылдым. Өзгөндүн районунун прокуратурасына алып барып, мынандай неме бол, мынаны сиздер мыйзам чегинде карап, далилдеп бериңиздер деп суранам деп арыз жаздым. Арыз жазганымдан кийин анан булар тергеп мыйзам чегинде прокуратура чакырып, өздөрү эми мыйзам чегинде карайт да, ким кылмышкер, ким неме болгон, ошону почти 1 жыл болду. Бул процесс 1 жыл дело прокуратурада жатты. Мен барам, мен барсам эле прокуратурадан иш каралат, дело ачылат, жабылып калат. 3 жолу ачтырдым делону. Мени күнөөкөр кылыптыр тергөөчү. Сиз суроо жоопко келбей, Абдуллаева Назима суроо жоопко келбей качып жүрөт дегенде негизинде кагаз тиркеп делону жаап коюштур. 3-үчү жолу дегенде ачтырдым делону. Ачтырып анан немеге тергөө уже тергеп неме кылгандан кийин апам менен эжемди мени үчөөбүздү беттештирип тергөө Карим уулу Азамат тергөөчү болчу. Ошо беттештирип эжем менен мени беттештиргенде эжем өз мойнуна алды. Ооба, справканы мен өзүм алып келгенмин. Оштон справканы алып келип, сонга алып кирип, мен өзүм ошо күбөлөктү мен өзүм жаздырганмын. Бул боюнча дагы мен Өзгөн районунун УКМКсына дагы кайрылганмын, арыз жазып, ошону тергеп, өзүнүн мыйзам чегинде карап бериңизди суранамын деп кайрылдым. Анан мойнуна алды. Мойнуна алгандан кийин анан бул иш процесс сотко ачты. Сотко ачкандан кийин тергөөнүн Карим уулу Азамат тергеп атканда мага айтып атат: "Сизди эже деди, сизди делого каттабадым, сотко ашырдым" деди. "Эмне себептен мени делого каттабадыңыз?" дедим. "Мен ал документти таап келип сиздерге тапшырып атам. Ошону мен алып келгенден кийин сиздер ошону карап атасыздар. Мен таап алып келбегенде ал иш каралбайт эле" деген ойдо неме кылсам, сизди бул уже өкмөткө тапшырып койду, өкмөт өзү карайт деген ойду айтып, мага сөзүн айтып туруп, "Сизди дейт азыр делого катыштырбадым, сотко ашырдым, сотко кошподум" деп мен сот тергөө делого сотко процесске катыштырбай мени неме кылып койду, чыгарып койду. Ошонун негизинде мен азыр Өзгөн районунун сотунун чечимине
Ош районунун чечиминин, Верховный жогорку соттун чечиминин ошо Абдуллаев Нурисламга тандык чечимдерин колума ала албай жүрөм. Жабырлануучу мен болуп атам. Не себептен мени сотко кошкон эмес. Мен соттун төрагасына дагы бардым. Өзгөндүн соттун төрагасына дагы барсам, сиз жабырлануучу болбопсуз бул жерде, делодо жок экенсиз деп мага чечимдерин бербей жүрүшөт. Не себептен бербейт? Прокуратура, Өзгөндүн прокуратурасынын дагы төрагасына кирдим. Кирсем, ал деле ошо сөз айтты мага. Сиз делодо жок экенсиз, сиз жабырлануучу болуп жазылбапсыз деген ойда мага бүт чечимдерди бербей жүрөт. Мен ошо чечимдерди колума алышым керек. Мен ошо чечимдерди кантип колума алсам болот? Мен жабырлануучу болуп атам ал жерде, туурабы? Мен кантип ала алам эми? Тергөө айтканда сизди сотко кошподум делого деп. Эгерде мен бул документти таап алып берип барбасам прокуратурага, эмнени негизинде карайт эле, кантип карайт эле, кантип неме кылат эле, кылмыштерди табат эле, билип атасызбы? Мен ошону таап алып баргандан кийин анан булар кылмыштерди табап атат. Бул балага дагы 2017 жылы пособияга дело кылып алып барып тапшырышкан экен.